Эгер сиз заказ жазып атсаңыз, бирок заказыңыз кетпей жатса, заказ кетирейин десеңиз эле ушинтип оформление заказа недоступно деп атса, отсутствует необходимый документ ИНН десе, демек сиз анда паспортуңуздун сүрөтүн личный кабинетиңизден киргизе элексиз да. Ошондуктан ушул отсутствует ИНН деп атат. ИННди каттап атканда жазасыздар, бирок аны жазгандан кийин дагы личный кабинетке киргенден паспортту киргизиш керек болот. Именно паспорттун сүрөтүн киргизиш керек болот да. Ошондуктан паспорттун сүрөтүн киргизиш керек. Бул үчүн паспортту киргизүү боюнча видео көрүп аны киргизсеңиз болот, же болбосо наставниктен жардам сурасаңыз болот. Мага паспорт киргизүүнүн видеосун кетирип коесузбу деп сурасаңыз, сизге видеосун кетирип коет. Өзүңүз эле паспортуңуздун видеосун киргизип, андан кийин сөзсүз түрдө даректи белгилейсиздер. Дарек белгиленбесе дагы заказды жаза албайсыздар. Дагы эмне үчүн заказ кетпей калат? Эгерде офистин лимити толуп калган болсо дагы, төлөнбөгөн заказдары көп болсо дагы офис блокко түшөт. Недоступен деп чыгып калат. Төлөнбөгөн заказдар көп, ошондуктан бул офиске заказ жаза албайсыз дейт. Ошондуктан ар бириңиздердин эсиңиздерде болуш керек, заказды жазгандан кийин тез арада төлөп коюу керек. Анан дагы бир учуру, бул заказ кетпей жаткан болсо дагы эле ошол офис блокто болот. Бул эмне үчүн блокко түшүп калат? Мынакей блоктогу офистер ушундай бозоруп калат, ачылбай калат. Эч ким заказ кетире албай калат. Бул офисте дагы ошол кимдир бирөө заказ жазып, бирок албай койгон болсо, ушундай болуп эч ким заказ жаза албай калат. Ошондуктан башка бирөөнүн акысына кирбей, ошол офисте иштеп аткан менеджердин акысына кирбей, ошол эле учурда башкалар дагы ошол офиске заказ жазам дейт. Алардын да убактысын кармабай, канча деген миңдеген, жүздөгөн кишилердин сиз акысына кирип кеткен болосуздар. Ошондуктан заказды убагында төлөш керек. Жана ошондой эле заказ кетпей жаткан болсо, эгер сиз мурда жакшынакай эле заказ кетирип жүргөн болсоңуз, баардыгы жайында болуп, бирок только сиз заказ кетире албай аткан болсоңуз, анда сиз блокко түшүп калган болосуз дегенди дагы түшүндүрөт. Кайсыл учурда сизди блокко салып коюшу мүмкүн? Сизди офис держатель блокко салып коюшу мүмкүн. Кайсы бир учурда наставнигиңиз дагы блокко салып коюшу мүмкүн. Кандайдыр бир нарушенияларды жасасаңыз, мисалы үчүн товарыңызды алып, то есть товарыңыз заказ берип офиске, бирок заказыңызды албай койсоңуз, же болбосо возвратка кетирсеңиз, ошо албай коюп возвратка кетирсеңиз, же болбосо офис держатель менен жаман жакшы сөздөрдү, эми конечно жакшы сөздөр эмес, жаман сөздөрдү айтып урушуп кеткен болсоңуз, же болбосо наставничестводо кандайдыр бир туура эмес иштерди жасасаңыз, перерегистрация кылган болсоңуз, катачылыктарды кылып аткан болсоңуз дагы наставнигиңиз тарабынан же болбосо руководство тарабынан сиз блокко түшүп, же болбосо кайсы бир учурда биротоло фаберликтен өчүрүп салышы мүмкүн. Ошондуктан баардык эрежелерди сактап иштегенге аракет кылыңыздар.